Дәуір жылы құтман таң, ұрматты телегөрмандар, құтты студиясына келген қонағымыз менен таныштырып, бір жақшы мәйек баштауын алдында тұрауыз. Бізді көріп атқан телегөрмандар, бұл маалымат сіздерге пайдалы болады деп ишенебиз. Ооба, Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табият кырсыктарынан коргоонун бир чарасы катары камсыздандыруу маселеси жакшы демилгеленип атат. Учурда мурдага салыштырмалуу. Мына ушул тема боюнча маек курууга биз коногубузду чакырганбыз, тааныштырып өтөлү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Чекиров мырзаны биз чакырдык. Құтман таңыз бенен, біздің студиясына қош келдіңіз. Азымына кесіптешім айтқандай, жол қамсыздандыру мәселесі 2016 жылдан бері мемлекетімізде жолға қойылып, қамсыздандырған учурлар катталып келатат. Азыркы абалыбыз кандай? Биздин жарандардын бул тармакта өзүнүн ою же болбосо аракети дейбизби? Кандай деңгээлде? Түшүндүрүү иштери. Деги эле камсыздандыруу деген эмне? Саламатсыздарбы? Негизи эле бул камсыздандыруу деген түшүнүк бул эме да өзүн финансылык жактан коргоо болуп эсептелинет. Кыргызча жөнөкөй айтсак, бул ашар деген сөз да. Мисалы биз ушул чогулган акчаларды чогултуп туруп, каякта бир табигый кырсык болобу же өрт кырсыгы болобу, катталып турак жарандарыбыздын турак үйлөрү жанакындай сел кирип, же бир катуу шамалдан жабыркап, же жер көчкүдөн, же жер титирөөдөн жабыркаса, мына ошол чогулган акча ошол жака барып муктаждыгын чечет да. Негизи эле өзүңүздөр жакшы билгендей 2017 жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астында департамент болгон, турак жай куруу департаменти. Ошол департамент Кыргызстан боюнча авариялык үйлөрдүн реестрин түзүп 50 000 сомдук кайтарымсыз, 200 000 сомдук кайтарымдуу суддаларды берип келген да. Анан 2015 ушу мыйзам кабыл алынган турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу деп. Мына ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин 2016 жылы биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлгөн. Ушул мыйзамды ишке ашыруу боюнча. Анан ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин баягы судда берүү токтотулганда, бүгүнкү күндө жарандарыбыз эгер ушул турак үйлөрү табигый кырсыктардан анан өрттөн жабыр тартса, мамлекеттен бир гана жолу ушу жардам алуунун колунда камсыздандыруу полиси болуш керек да. Биз ошон үчүн жарандарыбызга ушу байма-бай чыгып, камсыздандыруунун ушу пайдасын айтып берип келе жатабыз. Ал эми учурда ушул камсыздандыруу боюнча элге маалыматтардын жеткилүүлүгү кандай жолдо келатат? Элдин ушул камсыздандырууну эл кандай деңгээлде колдонуп атат бүгүнкү күндө? Актуалдуулугу кандай? Негизи ушул биз 16 жылдан бери иш жүргүзүп, республика боюнча эл жарандарыбыздын камсыздандыруу маданиятын көтөрүү багытында көптөгөн иштерди аткарып келатабыз. Негизинен ушул союз тарагандан кийин, эгемендүүлүк алгандан кийин камсыздандыруу маданияты дээрлик жокко эсе болуп кеткен экен. Себеп бул ушул камсыздандыруу рыногу болсо дагы жалпы элге түшүндүрүү иштери болгон эмес да. Мына биз ушул түзүлгөндөн баштап ар бир региондо, ар бир областта өзүбүздүн филиалдарды ачып, андан сырткары ушу райондордо страховой инспекторлорду коюп, ар бир айыл өкмөттө страховой агенттерди коюп, мына ошол сотрудниктерибиз дагы жеринде кандай гана чогулуш болот, коллегия болобу, же сельский сходдор болобу, же ушул акимиатта чогулуштар болобу, баардык жерлерде катышып, ушул камсыздандыруу маданиятын жерлерде жайылтып келатабыз. Андан сырткары ушул кандай гана жол болбосун, соцсеттер аркылуу болобу, ушундай телевидение, радио аркылуу болобу, ушул камсыздандыруу маданиятын бүгүнкү күндө ушу жайылтып, республика боюнча 80% эл уже бүгүнкү күндө билет. Маалыматы бар деп ишенем. Жакшы, биз өлчөмү боюнча да айта кете турган болсок, мисалы үчүн бүгүн эгерде ушул камсыздандырган болсоңуз, эртеңден баштап Кудайдын бетин ары кылсын, сактансаң сактайм дейт. Бирок ошол эртеси күндөн эле бир кырсык болуп кала турган болсо, ошол мамлекеттик көмөк пул алганга мүмкүнчүлүгү бар жарандардын. Ушундай маалымат укканбыз, туура эле укканбыз. Андан сырткары айылдагы, шаардагы төлөмдөр тууралуу да бир кайталап кетсек болот. Каалоочулар сиз айткандай анча маалымат жетпегендер же маалымат жетсе да азыр маалыматтын булагы ушунчалык көп унутуп калгандар үчүн. Негизи бул өзү сотсуз проект болуп эсептелинет. Себеп дегенде ушул айыл жергесинде бир жылга 600 сом төлөйт. Налогу бар, ар жакта 612 сом, 6 сом.
Биздин жоопкерчилик ошол убакта эгер турак үй жабыркап калса 500 000 сомго чейин биз кенемте төлөп беребиз. Ал эми шаар жергесинде 1224 сом төлөйт 1 жылга. Ал эми биздин жоопкерчилик 1 миллион сомго чейин. Ушунун ичинде эгер ушул өрт кырсыгы болсо, анан сен айткандай табигый кырсыктар катталса. Демек шаардагы миллион, айыл жергесинде 500ге чейин. Бул чек. Эгерде айылдагылар андан көбүрөөк каржы деген ой болгон болсо, анда үстөк бул төлөп турса мүмкүнчүлүгү болсо болот, Ал жакта эч кандай маселе жок. Эгер жараныбыз менин үйүм 1 миллион эмес 5 миллион турат десе, 1 миллионуна ошо милдеттүү полисин жазып берсе камсыздандыруу боюнча, ал эми 4 миллионуна ыктыярдуу түрдө камсыздандырып койсо, ага чек жок эч кандай. Камсыздандыруу жакшы, бирок деген ошону алуу маселеси, ар кандай справкалык, кагаз толтуруу маселелери кандай жолго коюлган, элге жеңил болуу маселесичи? Негизи биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун максаты бул пайда табуу эмес, элге жардам берүү болуп эсептелинет. Мен жогоруда айткандай, ар бир областта биздин өкүлчүлүктөр бар. Эгер ушул табигый кырсык болуп калса же бир өрт коопсуздугу келип, турак үй жабыркап калса, ошол биздин ар бир полисте биздин номерлерибиз бар. Ошол жака баягы биринчи 5 күндө уведомление жөнөтөт да. Ушундай мен турак үйүм ушундай жабыркап калды деп биздин кызматкерлер ошол жерине барып, үйдү көрүп, фото, видео фиксация кылып, эгер өрт болсо ошол тийиштүү өрт кызматынын справкаларын чогултканга, эгер жаратылыш кырсыгы болсо ошол райондо акимдин башында турган бардык министерство, ведомствонун өкүлдөрү кирген жарандык коргонуу комиссиясы бар. Ошол комиссиянын корутундусун алганга ошол бардык жагынан ыкчам түрдө жардам берет да. Бардык документтер чогултканга. Чогултуп эле центральный аппаратка жиберет, бияктан карап чыгып, биз ушул жаранга ыкчам анан жеке өзүнүн карточкасына ушул жардамды көргөзөбүз да. Болжол менен канча күнүн ичинде жардам көрсөтүлүшү мүмкүн? 1 айга чейин. 1 айга чейин, 1 айга чейин. Ал эми ошол эле учурда машиналардан жабыркагандар тууралуу дагы айтып өтсөңүздөр. Негизи өзүңүздөргө жакшы билгендей, ОСАГО мыйзамы күчүнө кирген. Ушу 2024 жыл 1 январдан баштап жеке жактарга дагы баягы күчүнө кирип 3000 сом камсыздандырып болсо 3000 сом административный штраф менен кирет. Бул мыйзамдын кириш себеби дагы, мисалы, авария аябай көп болуп атат. Ошол убакта адамдын өмүрү кыйылып кетип атат. Күнөөлүү жак ушул убагында ичинде отурган жабыркагандар убагында медициналык жардам алганга, башка кетирилген чыгымдардын ордун толтуруп бергенге мүмкүнчүлүгү жок да. Анан жылдап соттошуп атат, убагында медициналык жардам албай майып болуп атат, өмүрлөр кыйылып атат. Мына ушул себептен ар бир жаран өзү авто сүйүүчүлөр өзүнүн жарандык жоопкерчиликтерин камсыздандырып койсо, эртең ал киши жолдо баратып кырсыкка учурап башка 3-чү жака зыян келтирип койсо, ал жактын чыгымдарынын баардыгын ушул камсыздандыруу компаниялары жаап бермек да. Бул дагы социалдык проект деп айтабыз. Себеп дегенде бул дагы ушул жарандарыбызга пайдасын тийгизе турган баягы мыйзамдардын бири да. Бул да жакшы инструмент. Тыйындын эки бети бар дегенде, бул жерде дагы бир биздин көрөрмандардын эсине салып кетип турган жак болсо керек. Мисалы, шалаакылык деген маселе бар да. Өзүнүн ошол өрт коопсуздугун сактабагандыктан, электр сымдарынын начарлыгынан, балким сиз айткандай автоунаа айдаганда ичкилик менен кырсыкка учурап калуу учурлары болуп калганда, камсыздандыруу сиздер тараптан кандай чара болот жана жардам болобу деген маселе. Негизинен эгер ошол баягы ар бир приборду колдонгондо өзүнүн эрежеси бар. Эгер жаран өзү баягы үйүнөн бытовой техниканы колдонгондо дагы баягы туура эмес колдонсо же унутуп калса, сайып коюп, газды күйгүзүп коюп же элементарный үтүктү күйгүзүп коюп, ошонун кесепетинен өрт чыгса, бул адамдын шалаакылыгынан болуп, баягы күнөөсү такталса, бул төлөнүп камсыздандыруу окуясы болуп эсептелинбейт да. Өрттөн негизи көбүнчө учурда электр чаңалууларынан келип чыгат, биз анын баарына төлөп берип келе жатабыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин биз 900гө жакын жараныбызга 90 миллион сомдон ашык акча каражатын төлөп бердик. 90 миллион сомдон ашык акча каражаты элге реальный түрдө жардам берилди да. Бул деген сөз биринчиден мамлекет тарабынан, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жарандарыбызга көргөзүлгөн чоң жардам. Экинчиден бул чоң мүмкүнчүлүк да. Жарандарыбыз дагы өзүнүн жеке турак үйүнө кайдыгер карабай, бул деген өзүнүн менчиги да. Ошону баягы 600 сом айыл жергесинде, шаар жергесинде 1200 сом бул чоң деле акча эмес 1 жылга.
Ушул кичинекей акчаны төлөп камсыздандырып койсо тынч уктайт эле да. Себеп Негизи ушул дегенде камсыздандырууга чогулган акча кандай тартип менен бөлүнөт, бөлүштүрүлөт? Мисалы биз ушул 1200 анан 600 сомдон чогултуп атпайбызбы? Чогултуп бул ушул баягы бизде турат, биздин компаниянын счетунда. Анан башка жакта ушундай чоң бир табигый кырсык болуп, турак үйлөр жабыркап калса, биз ушул акчаны элден элге деген элден элге беребиз да. Азыр эми заман ушундай, элдин шаардай агымы күч, кайсы жерге барсаң пробка дегендей, элдин жумушу көп, электрондук каттоо мүмкүнчүлүк, төлөп коюу деген маселелер кандай жолго коюлганбы, мүмкүнчүлүгү барбы бизди көрүп аткан телекөрөрмандар? Негизи жакшы суроо бердиңиз. Бул баягы цифровизация деп коебуз, баягы ошого биз да келе атабыз. Анан кээ бирде жарандарыбыз баягы колуна кагаз алмай ишенбейт экен да, кагаз полис. Анан каалагандар мисалы банктар менен сүйлөшүп, мына бордеровый системасы деп коебуз, кагаз бумажный бербейбиз, алар бизге списокто берет, премиясын төлөйт, биздин базада турат, алар автоматически камсыздандырылган. Кээ бир полистер сураган жарандарыбызга бумажный полисти дагы берип атабыз. Анан электронный жактан Pay 24, баягы М-банк, эми аркылуу төлөсө болот, эл карт аркылуу. Мүмкүнчүлүк бар экен. Жарандарыбыздын сиз айткандай жана тыйын бөлүп берди деп атпайсызбы? Бир канча жыл ошону эмнеден көбүрөөк жаркаган, өрт коопсуздугу же сактабагандыктанбы, же жер титирөө, сиз айткандай сел тилекке каршы ар кандай кырсыктар болуп атат бизде? Бияктан негизи баягы кырсыктагандар шамалдан көп. Шамал көп катталат бизде. Шыйпырлардын өчүрүп кетүү учурлары. Шыйпырлар сел көп катталат. Жаратылыш кырсыкта андан кийин өрт, мына кыш келе атат. Кышында өрт коопсуздугун баягы сакташ керек. Көп жылыткычтар сайылат, электр чыңалуулар көп болуп, кышында өрт да көп болот да. Анан кышында баягы турак үйүнөн ажырап калса дагы бул баягы чоң трагедия экен да. Ошон үчүн жарандарыбыз кайдыгер карабай турак үйлөрүн өз убагында камсыздандырса, мамлекеттик камсыздандыруу уюму дагы бул кайдыгер карабай баягы кардарын жекеме жеке кырсык менен калтырбай сөзсүз түрдө жардам берип кол сунат да. Бул мыйзам негизи 2015-жылы киргизилип, анан 2016-жылы ишке ашып атат да. Ошол жылдан бери мисалы мыйзамга дагы эмне алымча кошумча эмне өзгөртүүлөр киргиздиңиздер, дагы эмнелерди киргизсек деп атасыздар? Мисалы жарандарды камсыздандыруу жагы кандай болуп атат? Негизи биз аткаруучу органбыз, биз политиканы Косфиндоздор жүргүзөт. Бизге кандай нормативдик правовой акт түшүрсө, биз ошонун негизинде иштейбиз да. Бул мыйзамды азыр өзгөртүүгө биз эч кандай комментарий бере албайбыз. Иштеп атат мыйзам, бүгүнкү күндө эч кандай тоскоолдук жок. Мына жарандарыбыз мурун эмеле камсыздандырганды келгенде техникалык паспорту турак үйдүн. Анан өзүнүн ID паспорту менен келчү да. Биз кийин ушу КРСтен маалыматтарды алдырсак, Кыргызстан боюнча 80% үйдүн техникалык паспорту жок экен да. Атадан балага өтүп эле кете берген да. Биз ушуга жөнөкөйлөштүрүп, эгер ушул техникалык паспорту жок болсо, кадастровый план же болбосо инвентарный дело деп коебуз. Эгер бул документтер дагы жок болсо, айыл өкмөттөн ушул турак үй ушул жаранга таандык деген справка алып келсе, ошонун негизинде камсыздандырып берип атабыз да. Бирок эгер кийин кырсык келип турак үй жабыркап калса, сөзсүз түрдө техникалык паспортун жасатыш керек. Себеп дегенде ошол техникалык паспортунда чертеж бар. Төлөмдөрдү эсептеп келгенде ошол чертеж менен, формула менен салынып эсептелинет да. Текшерүү маселелери баягы үйдө жеринен барып, сиз айткандай кайсы бир азыр кредит алайын десең, биздики десең барып туруп объектти көрөт да, текшерет, кандай мүмкүнчүлүгү барбы жокпу деген сыяктуу. Сиздер баягы кардардын ортосунда келишип. Негизи мен башында айттым, биздин максат пайда табуу эмес, элге жардам берүү деп. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда 80% үйлөр саманный үйлөр, сокмо менен айылда билесиз да, сокмо менен салынган үйлөр көбүнчөсү. Эгер андай үйлөрдү камсыздандырбайбыз десек, анда Бишкектин тегерегинен чыкпай эле ошол жакта иштей берет элек да. Биз наоборот ушу жерлерде активдүү иштерди жүргүзөбүз да. Демек, ар кандай ушундай камсыздандырууну каалаган жарандарыбыз маселе болбой эле документ менен сиздерге кайрылса, эч кандай кыйынчылыгы жок, камсыздандырууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер баягы үй авариялык абалда болсо, же болбосо арестте болсо, ушул учурларда камсыздандыра албай калабыз да. Жакшы экен. Красный зонага кирип калса, эртең күрсүгүнү биякта сел жүрөт же жер көчкү жүрөт деген ушундай болуп калса, камсыздандыра албай калабыз да.
Жана башка дагы суроолорубуз бар. Эми аны балким Эфирде. кийинки эфирлерге чакырабыз, боюнча жооп алабыз деген ойдобуз. Жакшы максатыңыздар бар экен, жалпы коомчулукка бир гана жарыңыздарды чачуу, жардам берүү. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз.